Саламатсыздарбы? Поликлиникага катталып элек болсоңуз, анда түндүк тиркемесин колдонуп, поликлиникага онлайн катталсаңыз болот. Ошондой эле өзүңүздү жана балдарыңызды дагы каттасаңыз болот. Жана медициналык кызматкерди түндүк тиркемеси аркылуу онлайн үйгө чакырсаңыз да болот. Ал үчүн түндүк тиркемесинен кызматтар бөлүмүн тандайсыз төмөн жактан. Кызматтар бөлүмүн тандаганда бул жактан кызматтар чыгат. Бул жерден ден соолук бөлүмүн тандайсыз. Ден соолук бөлүмүн тандаганда бул жактан кызматтардын түрлөрү чыгат. Поликлиникага онлайн катталуу үчүн биринчиде турган поликлиникага онлайн тиркелүү бөлүмүн тандайсыз. Тандаганыбызда кийинки кадам ачылат. Бул жерден өтүнмөнү жиберүү баскычын басабыз. Басканда бул жактан кимди каттоону тандаңыз деп чыгат. Эгерде сиз өзүңүздү каттоону кааласаңыз, анда бул жерден өзүмдү дегенди тандайсыз. Эгерде балдарыңызды каттоону кааласаңыз, бул жерден баланы деген бөлүмдү тандайсыз. Бөлүмдү тандагандан кийин төмөн жактан андан ары баскычын басабыз. Басканыбызда чыныгы жашаган дарегиңизди көрсөтүңүз деп чыгат. Бул жерден аймакты тандаңыз баскычын басып, өзүңүз жашаган аймакты тандайсыз. Андан кийин районду тандайсыз. Андан кийин айыл аймагын тандайсыз. Андан кийин жашап жаткан айылыңызды тандайсыз. Андан кийин көчөнүн аталышын жазасыз, үйдүн номерин көрсөтөсүз. Көрсөткөндөн кийин андан ары баскычын басасыз. Андан ары баскычын басканыңызда аймактык оорукананы тандаңыз деп чыгат. Ал жерден сиз райондук жалпы райондук оорукананы тандайсыз. Андан кийин өзүңүз жашаган айылдагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобун көрсөтөсүз. Андан ары деген баскычты басканыңызда сиздин арызыңыз кабыл алынат. Сиздин арызыңыз 3 жумушчу күндүн ичинде каралат. Башкача айтканда, сиз ушул бөлүм аркылуу поликлиникага онлайн тиркелсеңиз болот. Эми медициналык кызматкерди кантип үйүңүзгө түндүк тиркемеси аркылуу чакырсаңыз болот. Ал үчүн кайра эле ушул ден соолук бөлүмүн тандайсыз. Ден соолук бөлүмүн тандаганыңызда бул жактан кызматтардын түрлөрү чыгат. Медициналык кызматкерди үйгө чакыруу үчүн онлайн медициналык кызматкерди үйгө чакыруу бөлүмүн тандайсыз. Тандаганыңызда кийинки кадам ачылат. Бул жерден өтүнмөнү жиберүү баскычын басасыз. Басканыңызда сиз медициналык кызматкерди ким үчүн чакырасыз? Ушул жерден көрсөтөсүз. Эгерде өзүңүз үчүн чакырууну кааласаңыз, өзүм үчүн бөлүмүн тандайсыз. Эгерде балаңыз үчүн чакырууну кааласаңыз, анда балама деген жерге белги коесуз. Белги койгондон кийин андан ары деген баскычты басасыз. Басканыңызда бул жерден чыныгы жашаган дарегиңизди көрсөтүңүз деп чыгат. Бул жерден аймакты тандаңыз деген жерден аймакты тандайсыз, районду тандайсыз, айыл аймагын тандайсыз, жашаган айылыңызды тандайсыз, көчөнүн аталышын жазасыз, үйдүн номерин жазасыз. Андан ары деген баскычты басканыңызда чакыруунун себебин тандаңыз дейт. Ал жерди басканыңызда чакыруунун себептери чыгат. Ошол жерден тиешелүү себепти тандайсыз. Тандагандан кийин календар турат. Ошол календардан сиз кайсы мөөнөткө чакырасыз. Ошол числону тандайсыз. Тандагандан кийин андан ары деген баскычты бассаңыз, сиздин арызыңыз кабыл алынат. Сиздин арызыңыз кабыл алгандан кийин медицина кызматкери сиздин үйүңүзгө келишет. Ушундай кылып түндүк тиркемесинен кызматтарды колдонсоңуздар болот.